Атага кат. Ушул эки ооз сөздү окуп алып, өзүм бир аз кубарып, бир аз маанайым түшүп кетет. Ичимден чындап эле атам биз жөнүндө ойлоп сана аркады бекен деп өзүмө өзүм суроо салам. Ата, сиз азыр алыстасыз. Сиз жөнүндө ойлосом өзүмчө ыйлап алам. Билесизби, бизди жетелеп алма бактарды аралап, жемиштердин эң таттуусун, эң кызылын тандап үзүп бергениңиз. Алгач мектеп босогусун аттаган күнү ак баттиктеримди тагынып, жетелеп келгениңиз. Сиз бизди таштап кеткенден бери көп окуялар болду. Катымдын башында эле сизди канчалык сагынганымды жазгым келди. Канчалык сагынганымды элестете албайсыз. Жашоодо мага көп нерсе үйрөтүпсүз. Бирок сагынбай жашашты үйрөткөн эмес экенсиз. Мектепте бүгүн бир окуя болду. Инимдин бүгүнкү мектептеги тентек балдардын жоругуна туш келиши жүрөгүмдү оорутtu. Апам экөөң эки башка жолго түшүп ажыраганыңдан бери апама билгизбей, инимди мектепке узатып, күтүп алып, жолбун балдарга жолугуп калбас экен деп сиздин ордуңузда акмалап келем. Атанын милдети, коргоосу өтө чоң экендигин, өтө маанилүү экендигин дос, курбу кыздарымдын арасында эртерээк түшүндүм. Эх жараткан, жашоодо үй бүлө, ата-эне, бала чогуу болсо экен деп тилеп кетемин. Атакем, биз сизди дайыма күтөбүз. Иним жана мен. Күтүп күндү санап, кучагыңда